Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. КТРК Спорт телеканалынын түз эфиринде арена берүүсү старт алууда. Кызматыңыздарда мен Кубан Жумамединов. Саламатсыздарбы? Жакында эле көк бөрү аламында жакшы жаңылык пайда болду. Тактап айтканда, Кыргызстанда дагы бир көк бөрү командасы пайда болду. Ал команданын аты Алато. Бүгүн ушул команда тууралуу сөз кылабыз жана команда менен таанышабыз. Бүгүн биздин конокто дал ушул Алато командасынын жетекчиси Алтынбек Абдивалиев жана дал ушул клубтун капитаны Таштемир Байлбашев. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Анда эмесе алгачкы эле ошо жогоруда белгилеп өткөн Алато командасы жөнүндө сөздү баштайбыз. Алато командасы кантип, кандайча пайда болгон жана сизде качан ошол идея пайда болду эле команда түптөсөм экен деген? Былтыр пайда болгон бул ойлор. Былтыр кеч күздө ушундай команда кылсакпы деп ушул өзүбүздүн достор менен, жамаат менен биргеликте ушундай пикирлерди алмашып андан кийин былтырдан бери ушул ой пайда болгон да негизинен. Анан ошол ой кайсыл убакытта ишке ашты? 2020 январда ушундай сбор кылабыз деп туруп чечкенбиз. Андан кийин бир аз убакыт өтпөй эле ушул пандемия, карантин болуп, ошол себептен калтырганбыз. Пока чыгарбай тура берели деп убактылуу. Ошол анан Ноорузга чыкпай калабызго деген ойдо бир аз аттарыбыз да сууй эле ошол мезгилдечи. Аттар да чогуло эле. Анан кийинки оюндарга буюрса чыгабыз деп ниет кылганбыз. Кудайым буюрса мына түзүлүп кетип атабыз. Анда эмесе команданын атынан баштайлы. Алото деп аталып калыптыр. Эмне себептен Алото? Дагы кандай варианттар бар эле сиздерде? Бир топ варианттар келди. Алато деп келди. Анан Кыргыз ата деп коелу деп, же болбосо Кара кой деп коелу деп, өзүбүз ноокаттын колуну болгондуктан ошого жакындаштырып коелу деп кеңештик. Бирок биздин аксакалдарыбыз, бизге кеп кеңеш берген байкелерибиз негизинен ошолордон бир неме болду, ой чыгып, неги мындай бүт эле Кыргызга таандык ат болсо депчи. Мындай жерге бөлбөй, же болбосо Кыргызстандын бүт бардык намысын коргой турган ат болсун деген ошого Алато деп ошого чечилдик да. Ошого акыркы чечим ошондо кабыл болду. Анда эмесе Таштемир мырза айтып кетсеңиз, сиз буга чейин албетте достуктун оюнчусу болгонсуз, жөн гана оюнчу эмес, капитан болгонсуз. Демек, ал жакта дагы достук командасы эми чоң бир капитандык милдетти аткарып жаткандыктан кандайдыр бир кетпе деген көп эле ойлор болсо керек. Анан сиздин бул жаңы командага өтүшүңүздүн негизги себеби эмнеде? Биздин өзү негизи командада келишим болот. Ошо келишимибиз бүткөн достук командасында. Анан ушу жаңы командага Алато деген командадан сунуш болду. Келип бизге оюн ойноп бер деп. Анан ошо Алатога ошондон келип калдым. Анан капитандык милдетти аткаруу сиз үчүн канчалык оор? Анан дароо эле жаңы командада капитан болуу кандай сезимдер сиздерде? Капитан болуу, капитандыкы ошол оюнда балдарды туура алып барыш, ошол жерде сбордо команданы туура алып жүрүш, ошол милдет, ошол жумуш ушу капитанга караштуу да, менин оюмча. Анан эми балдарды тарбиялаш ушу биздин милдет. Эми капитанда жоопкерчилик оор. Эми оюнда нары болот, бери болот. Ошонго жооп бересиң. Анан Алато командасынын капитаны менен тааныштык. Анан башка оюнчулар дагы командага кайсыл оюнчулар келди? Ошол жөнүндө азыркы учурда курамда кимдер бар? Азыркы учурда курамда 11 бала болду. 12 баланын акыркы баланы күтүүдөбүз. Айта кетсек, белгилүү Акчы Манас Ниязов бизге келип кошулду. Акбар Иманбеков деген бала бар. Алы Назаров деген бала келди. Ильяс Эсенаман уулу бар. Токтосун Икрам уулу деген бала бар. Анан дагы бир топ балдар бар, ошол 11-12 бала болуп чыгат өзү негизи. Бизде азыр курамда 11 бала болду, 12 баланын акыркы списогун күтүүдөбүз. Анан негизи көрөрмандар көк бөрүнү аябай жакындан көрбөй, үстүртөн көргөндөрдүн бардыгы көк бөрү дегенде Манас Ниязовду тааныйт эмеспи? Анан
Манас Ниязов дегенде достукту, достук дегенде Манас Ниязов элестетсе, анан эми достуктан Ала Тоого өтүүдө кандай, эмне себептен өттү, кандай сунуштар менен өттү Манас Ниязов, эгер сыр болбосо? Бул сыр деле эмес, Манастан мурунтан эле таанышпыз. Сүйлөшүп жүргөнбүз, анан достуктун күйөрманы болуп жүргөнбүз өзүбүз. Ошол эле учурда акыркы мына бир жуманын ичинде чечилди Манастын бизге келиши. Ошол мезгилде достуктун жетекчилери менен сүйлөшүп, алардын ушундай өздөрүнүн ак батасын алып, Манастагы өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, ал кишилерге ушунча жыл кызмат мен көрсөттүм, же болбосо ушул достуктун аркасынан чемпион болдук, жакшы ийгиликтерге жетиштик, кубокторду алдык, мыкты булакчыны алдык. Эми башка командага дагы барып ойносок болобу деген экен. Ошо болот деп алар дагы ак батасын берип жөнөтүшкөн экен. Азыр бизге келип кошулду. Эң жакшы, анан буга чейин дагы ар кандай маалыматтар чыгууда, анан ошол эгер сыр болбосо 12-чи оюнчу деп кайсыл оюнчу мындай варианттар болуп жатат? Буга чейин да казакстандык Макош аттуу мындай кыргыз көрөрмандары тааныйт да бул оюнчуну. Ал дагы ушул жаңы командага кошулуш мүмкүн деген ойлор чыккан. Анан ошол ой канчалык деңгээлде чын? Макоштун өзүнүн аты Мээржан Матжан уулу. Аны менен сүйлөшүү болгон, келишим болгон. Келишимде ошол бизге келип ойноп бермекчи болгон. Анан эми азыр кырдаалга байланыштуу же болбосо границалар ачык болсо, карантин болбосо, анан ал жактан өздөрүнүн турниринен туура келбесе ойноп берем деп убадасын берген. Анан ошол 12-чи оюнубуз чынын айтканда ошол Мээржан Матжан уулу. Демек, толук түрдө чечиле элек азыр, Эми бул расмий түрдө кол коюлбагандан кийин, анан кийин биз аны менен телефон аркылуу гана сүйлөштүк. Телефон аркылуу сүйлөшкөндө бизге убадасын берди. Эми убадасын бергенден кийин келет го деген ойдобуз. Бирок эми азыр границада, мисалы үчүн чек арадан өтүү маселеси, же болбосо Казакстанда карантин болуп калабы, же бул жакта карантин болуп калабы, ошол себептен келиш келбеши ошол гана себеп эң бир чоң. Эми көк бөрүдө бир гана улакчы эмес, ат дагы маанилүү эмес. Анан Таштемир мырза, айтсаңыз, буга чейин Ош достук командасында Алай деген ат менен көбүрөөк минип, ошол менен ойноп келгенсиз. Анан жаңы командада кайсыл ат менен ойнойсуз? Анан жалпы эле командада аттар кандай азыркы учурда? Эми Алай менен биз Алайга чейин көп эле аттарды минем. Анан эми Алайды да минип чыгып калдым. Бизде ат ылгамай жок. Бирок эми ат мыкты болсо жакшыраак болот оюнчуга. Азыр деле жакшы ат, Кудайга шүгүр эле. Ошо Штормдун ээси минип атам. Ушул аттар азыр жаңы командада жакшы. Эми 100% чабылган эмес аттар. Бир 50% ойногон аттар, 50% ойнобогон аттар бар. Демек, жаңы алып келинген буга чейин көк бөрү оюнунда салын элек. Салынбаган аттар да бар арасында. Аларды бүгүнкү күндө кимдер даярдап жатат? Анан канчалык кыйынчылык жаралып жатат? Эми аларды дайындаганда ар бир бала өзүнүн атын таап, нападающий өзүнүн аты менен, защитник өзүнүн, полузащитник өзүнүн, один-одинге түшкөндөр өзүнүн аты менен, ар ким өзүнүн атын дайындайт. Аттарды о жерде сайыпкерибиз бар, тренерибиз мындай кыл деп көрсөтүп берет, ошол ишти аласың да. Анан Алтынбек мырза, айтсаңыз, ошо бүгүнкү күндө канча ат бар командада? Анан канчосу сиздики, дагы башка аттар каяктан алып жатасыздар, ошол жөнүндө? Командада негизи 12 ат болуш керек. Анан бир 2 атты запасной кылып туруп даярдап атабыз, азыр 14 ат кылып. Бирок ат Кудайга шүгүр көп эле азыр. Сунуштар дагы түшүп жатат, акыркы учурларда аябай көп болуп кетти. Бизге оюнга кошуп беребиз деген мындай намыскөй жигиттерибиз бар. Ушул Ала Тоо командасынын көрманы болуп уже оюн көрсөтө элекпиз, бирок ушул командага чабылсын деп өзүбүздүн бир тууган мындай немелерибиз берип атат. Ошолордон келип атат аттар. 20дан ашык ат бар азыр. Ошол 20дан ашык аттардын ичинен ошо 12си тандалып, анан неме кылат. Даярдыктар азыр жакшы аттар боюнча. Анан Шторм буга чейин ошол достукта ойноп, ошол эле Манас Ниязов дагы ойноп калган. Ал менен ошол ат жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз, сиздин жеке өзүңүзгө таандыкпы ал ат?
ооба, Шторм жеке өзүмө таандык ат. Шторм бизге 3 жашында келген. 3 жашында келген. Бул 5-5 оюнуна же болбосо достукка бергенге чейин деле мындай күлүктүгү, өзүнүн жакшы бир чуркагандыгы же болбосо жанагы өзүнүн топко киргендиги же чыккандыгы ошону менен бааланат. Достукка бергенге чейин эле бир топ ийгиликтерге жеткен болчу алат. Биздин өзүбүздүн Аламан улак деп коет. Аламан улакта чабылып, ошол жерде көрүлүп калган. Анан Кыяз Ниязов айтып жүрдү, байке ушул атыңызды берсеңиз жакшы болмок, 5-5ке ойносо жакшы болмок, ошол жактын аты ошол жака татыктуу оюн көрсөтүп берет эле депчи. Анан бир топ айтып жүргөндөн кийин анан макул деп макулдугубузду берип алып келгенбиз. Алып келгенде Манас машинадан түшүрө эле уже Манаска жагып калды да. Байке ушул ат мен минет окшобойм депчи. Анан машинадан түшүрүп тренировкада минип көрдү, ошондон кийин эле минип кетти Манас. 3 жашында келген, өзүнүн породасы, атасы английский, чистокровный английский деп коет, анан апасы будён породасы. Демек, жаңы сезондо дагы, жаңы командада дагы бул атты Манас Ниязов минет. Ооба, Манас өзү үйлөнүп калган эми, өзү эле чапканы жакшы болот го дейм. Анан ошол Штормдон башка дагы мына калың журтка, көрөрмандарга белгилүү кайсыл аттар бар? Калың журтка белгилүү аттарыбыз деле жок азыр. Анан буюрса мына оюндар болуп калса, оюн көргөзгөндөн кийин анан аттын мындай аты чыгат го, атагы чыгат деген ойдо турабыз. Бир топ эле күлүк аттарыбыз бар. Анан Таши айтып белгилеп кеткендей, кээ бир аттар оюнга кире элек, бирок үмүттөрүбүз чоң. Саяпкерлер ушул ат жарайт, ушул ат жарабайт деп бир топ саяпкерлерден сурап, алардын кеп кеңешин угуп, ошондон кийин тандап өткөн аттар да. Анан жакында эле жакшы жаңылык чыгып, ошо ноябрда көптөн күткөн президент кубогу болот деп жаңылык чыгып атат. Анан даярдыктар башталды. Таштемир мырза, кайсыл жерде даярданып жатасыздар? Даярдыктар канча күн мурун башталган? Бизде даярлык башталган 20 күн болуп калды. Азыр командага бала толуктап, бала алып, балдар тамдап, азыр совхоз фрунзеде турабыз. Конечный ошол жакта өзү. Аттар ошол жерде, жатакана бардык нерсе ошол жерде. Ошол жакта дайынданып атабыз азыр. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз дал ушул жакында боло турган президент кубогуна арналган көкбөрү боюнча мелдеш жөнүндө дагы сөз кылып жатабыз. Алдыда атайын биз Бишкек шаарынын тургундарынан көкбөрү оюнун сагындыңызбы жана кимге көрмандык кыласыз деген суроо берип, жооп издеп көрдүк. Анда эмесе барыңыздарды экранга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Assalamu alaikum, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, өзгөчө көкбөрү көрмандары. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда түзүлгөн оор кырдаалдан улам 1 жылдан ашык убакыт Кыргызстанда көкбөрү боюнча ири мелдештер боло элек. Бирок жакында эле ноябрь айында өлкө президентинин кубогу болот деген жакшы жаңылык чыкты. Мындан улам көкбөрү көрөрмандары бул мелдешти чыдамсыздык менен күтүп жатат. Бүгүн биз Бишкек шаарынын тургундарына көкбөрүнү сагындыңызбы жана алдыдагы мелдеште кимге көрөрмандык кыласыз деген суроону узатып, жооп издеп көрдүк. Негизи күчтүү командалардан 3 командага болеть этем. Достук, ынтымак, Расвет. Эми көптөн бери ойногону жараша көрө элекпиз. Анан ошо мен Достуктан Манас Ниязовго, ынтымактан Урмат Раушан уулуга болеть этчим. Көкбөрү боюнча биз айылдан ойнойбуз көп. Көбүнчө көрүп жүргөн Манас Ниязовду көбүнчө ошолорду көрөбүз. Ошо көптөн бери боло элегине биз да көрө элекпиз биз да көптөн бери. Кайсы командага келдиңиз? Кайсы команда? Достукка. Менде деле ошондой негизи. Мен да көбүнчө Достукка калам, бирок Манас Ниязов аяктан кетип калыптыр негизи ошондон бери. Кайра Достукта эле калса деген ойдо болду да. Просто аяктан кетип калыптыр деген ошондой деген. Мен ютубтан көрдүк да. Манас. Ошо Манаска көрмандык кылам да. Ошо Таластын эле командасына Кайсы оюнчулар? оюнчулар 86-жылкы жана Жоки деген
Лайкиге болеть этебиз. Менин Жөкө Оразбеков. Дагы оюнчулар тааныйм, бирок аттарын жакшы билбей жатмын. Улан Кыбырай, Улан Асакеев эле, ким эле ошондой бар. Ого, ошолор. Оюнчуларын билем, бирок лицосунан эле билем, аттарын унутуп койдум. Таластан көрөм, бияка келип да көрүп турам, анан кийин. Ошо мен көрүп турам, сагынып кеттим. Барып көргүм келет. Мындай команданы деле карайм, кээде эле көрбөсөм мындай. Көп кызык көрбөйм. Билбейм жакшы болуп иштеп. Албетте сагынабыз да, Кыргыздын улуттук оюну баарыбыз себебиз фанат болуп кетебиз кээде. Көрман болгону мен Сөңкөл командасында. Кыргызстандан Манас Ниязов жакшы оюнчу, алдыңкы оюнчулардан. Эми көп жаш балдар дагы чыгып келатышат. Биз баягы көп элге таанылгандарын гана билебиз да. Мен көбүнчө көкбөрүнү жакшы көрөм, могу ипподром жакта жашайм да, ошол жактан көрүп турчумун. Анан ошо нарындан чыккан немелерге көп эметем да, болеть этем, өзүм нарындыкмын да. Баа берген жана биздин жаңы чыгып аткан жанагы Манас деген жаш жигитке ошо баа бермек. КТРК Спорт телеканалынын түз эфиринде арена берүүсү уланууда. Бүгүн биз жаңы гана түптөлгөн Ала Тоо командасы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Дал ушул Ала Тоо көкбөрү командасынын жетекчиси Алтынбек Абдывалиев жана команданын капитаны Таштемир Майлыбашев бүгүн биздин конокто. Аны эмесе өзүбүздүн маегибизди улантабыз. Анан Алтынбек мырза, жалпы эле көкбөрүнү канчадан бери жакшы көрөсүз? Негизи буга чейин көкбөрүндө кайсыл командага көрмандык кылып келгенсиз? Негизи өзүңүз да ойногонсузбу буга чейин? Кичинебизден эле көкбөрүнү көрманыбыз. Эми кыргыз болгондон кийин кыргыздын канында бар да. Анан ат оюндары дегендей. Анан жылкыга жакынбыз өзү негизи. Кичинебизде эле ушул 5-6 класста өзүбүздүн айылда мындай арпана улак деп коет эле, кош-кош кылып туруп эле анан кийин ошол жерде чыгарып улак тартмай. Ошого бир аз тартып жүргөнбүз. Андан кийин шартка байланыштуу тартпай жүрүп, мына 3-4 жыл эле болду. Аябай мындай кызыгуу менен 5-6 жылдан бери аткармайбыз өзү. Анан 3-4 жылдан бери эле аябай кызыгуу менен ушул оюндун күйөрманыбыз. Ушул оюнга ушундай жакшы аттарды таптап берсек, анан балдарыбыз дагы ушул жаатта өссө, кыргыздын улуттук спорту болгондон кийин ар бир кыргыздын намыскөйлүгү бар, өжөрлүгү бар дегендейчи. Кыргыз калкы эми бир аз өжөрүрөөк келет, анан намыскөй, кайсыл жерде болбосун өзүнүн талабын талашып, мындай неме кылып келгендиктен биздин өзүбүздүн канга сиңип калган да бул. Ошого бардык эле ким болбосун, кыргыз болгондон кийин бүт баары эле ушул көкбөрү оюна же болбосо ат оюндарына жакын го деп ойлойм. Анан өзүм ошого жакын болгондуктан башкалар деле ошондойго деп ойлойм да өзүм. Таштемир мырза, сиз айтсаңыз, канча жашыңыздан баштап ойногонсуз? Жана алгачкы командаңыз кайсыл болгон? Мен өзү негизи биздин каныбыз бар, чоң аталарым чапкан, атам өзүмдөн атам чапкан, менден улуу агам чапкан. Анан кийин мен чаптым, менден кийинки иним чабат. Азыр ушу Ала Тоо деген командада ол да мен менен бир. Өзү көкбөрүгө чапканмын, ошо атамды ээрчип, кайсы жерде улак болсо ошол жерде ээрчип барып көрүп жүрчүмүн. Анан ошо бизде Аламан улак болот, ошо Аламан улак чаап жүрүп, анан ошо Кара Улжа районунда команда болуп, айыл өкмөт болуп чаап жүрдүк. Аяктан Кара Улжа районуна команда кошулуп, областта чаап жүрдүк. Анан областтан бул жака ушул биринчи келгенде эмеге келгенмин. Кожоңкул деген команда келгем, Чүйдүн командасына. 1 жыл аякта, 1 жыл сезон тартып, андан кийин ушу достук өткөн да, 2014-тө. Аны 2014-төн бери бир 6-7 жыл чааппыз достукта. Бул ел 2020 Ала Тоо командасына келдик да. Демек 6 жыл ичинде албетте көптөгөн ийгиликтериңиздер бар, бирок көпчүлүгү сизде былтыркы жылы, жаңылбасам, май айында, 9-майга карата өткөн турнирде финалдык беттеште, эми көптөр эл билип калган ынтымак достук беттешинде финалда жалгыз голду киргизгениңиз менен көпчүлүгү эсте калса керек. Анан сиздин карьераңыздагы эң бир эсте калган учурлар кайсыл? Менин карьерамды эсте кала турган эсимде деле жок, бирок мен ортодо да ойноп жүрдүм элбейинчи. Япончик деген ат менен ортодо жүрдүм.
Андан кийин полузащитник болуп жүрдүм, андан кийин защитник болуп жүрдүм. Ошо эми эң эсте кала турган ошол болду да. Тең болуп эң аягында ошо бир гол салып кеткенибиз эсте калды да. Негизи өзүңүзгө кайсыл позицияда ойногон жагат? Коргоочу бөлүгүндө? Мурун деген ошо биринчи келип Кожоңкулга киргенде эмеде ойногом, ортодо. Андан кийин Достук түптөп чыккандан кийин Достукта дагы ортодо жүрдүм. Анан полузащитта өтүп, анан защиттага өтүп кеттим да. Себеби ортодо жоопкерчилик чоң да. Ортодон ким улакты көбүрөөк алса, ошол командада оюн жакшыраак болот, ошо командада утуш көбүрөөк болот. Анан атың жакшы болуш керек ал үчүн, ал ишти аткарыш үчүн. Анан судар көп болот ал жердечи. Ортодон чыккандан кийин. Защиттага өтүп кеттим. Ошо защиттага жагат да, защиттада деле чапкан жакшы. Жогоруда мына сурамжылоодон да көрүп калдык. Көп көрөрмандар ошол Достуктун көрөрмандары аябай Манас Ниязов кетип, ошол эле Таштемир мырза кетип, бир аз алыс болуп калдыбы, эми ынтымакка атаандаштык жарата албай калабы деген сарсанаа болуп атат да. Анан сиз кандай ойлойсуз эми? Жакынкы боло турган мелдеште буюрса болуп калса, ынтымак достук ынтымакка ошол эле Сары Өзөнгө кандай деңгээлде атаандаштык жарата алат деп ойлойсуз? Ар бир команда деңгээли аябай эле чоңоюп өсүп баратат азырчы. Азыр мындай сылабый команда жок. Ынтымак деле оюнчулар алмашты. Сары Өзөндүк эле ошол эле Достукты да алмашты. Азыр командалар бирдей эле менин көз карашымда. Эми пешенеси кимиси утулат, ол оюн чечет да. Алдын ала бирдеке деш кыйын. Күйөрмандар эми Достук ошого татыктуу болду. Ошо күйөрман топтогонго мээнет кылды. Ошо эми күйөрмансыз оюн кызыксыз болот, бирок негизи эми оюнда билинет да, кимиси утуп, кимиси утуларычы. Анан быйыл биринчи лигадан баштайт экенсиздер. Анан максат кандай алда? Кандай максаттарды коюп жатасыздар жалпы командада? Алда кандай ийгиликтерди багынтабыз деп турасыздар? Эми бүт эле командалар деги эле мындай атаандашуу спорт болгондон кийин баары эле утушка жетебиз деп ойношот. Анан утулам деп эч ким чыкпаса керек. Ошого бизде деле максаттарыбыз, алдыга койгон ушул ак ниет болуп түзүлүп, ушул команда болгондон кийин максаттарыбыз аябай чоң. Высший лигага өтсөк дейбиз, анан высший лигадагы да жакшы оюндарды көрсөтсөк деген жакшы бир ойлорубуз бар. Анан ошол оюн мезгилинде чечилет. Жана волейболду айтып коет го, топ тоголок депчи, же болбосо футболду. Бул жерде деле ооматка карайт го дейм. Кээде ооматы келип калат оюнчунун, же болбосо клубтун, же болбосо ошол аттары жакшы тапталып калат. Айтор көп жактан неме болуп келиши мүмкүн да. Ошол төп келип калган болсо, оюн жүрүп кетиши жакшы болгон болсо, анда жакшы оюндар чыгат. Мына максатыбыз чемпиондук. Эч бир команда ыза көрүү же жеңилүү немесин тартам деп чыкпаса керек, баары эле жеңебиз деп чыгат. Биз дагы ошолор катарында эле утабыз, жеңебиз, Кудайым буйрса, жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ойлорубуз бар. Ошол аттардан, алардын даярдыгынан көз каранды деп айтып жатпайсыз. Бүгүнкү күндө сиздин командаңыздагы аттар, улакчылар канчалык деңгээлде даяр? Эми булардын даярдыгын негизинен тренер өзү карайт. Биз ал жака анча-мынча эле барып неме кылабыз, бирок азыр тренердин айтуусу боюнча, капитандын айтуусу боюнча аттар деле мыкты, сууту келген. Анан балдар өзү деле машыгууларын жакшы кылып неме кылып атышат. Ошо оюн көргөзүп атко дейм эми. Ошол машыктыруучу команданын сайыпкерлери кимдер? Аларды каяктан чакырдыңыздар? Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиздер. Команданын машыктыруучусу азыр Эрмек Шекитов деген байкебиз. Мурун өзү да улак тартып жүргөн, анан башка командаларда да мындай тренерчилик машыктыруучу болуп жүргөн. Ошол байкебиз менен көптөн бери мамилебиз жакшы. Ошол киши азыр тренерчиликти алып жүрөт. Анан саяпкерлерибиз, мен өзүм ветеринарный врач болгондуктан вет врачтар менен көпчүлүгү менен кеңешип, мындай саяпкерлер бар, тааныштар. Официальный саяпкерибиз Райымберди деген бала. Ошол Райымберди азыр аттарды таптап, суутуп, көп жылдан бери өзүм менде иштейт. Ошол.
Анан бүгүнкү күндө команданын жеке колдоочулары, спонсорлору барбы же жалгыз өзүңүз бул командага баардык жагын камсыздап жатасызбы? Эми ушул жерге токтолуп кетсек, бул аябай каражатты көп талап кылуучу спорттордун түрүнө кирет. Себеби дегенде бир эле оюнчуну эмес, аттарды дагы тапташың керек. Аттардын өзүнүн кээ бир аттар бар, ушундай баасы жогору, же болбосо жыл бою ошол аттардын жем тоютун саздап дегендей. Ошого каражат көп талап кылат. Анан биздин өзүбүздүн спонсорлорубуз бар. Ушул мени тааныган ага инилерибиз бар, байкелерибиз бар, же болбосо биздин жамаат бар. Ноокат коому деген коомубуз бар. Ошол жерде Кыргыз Ата коому деген коом бар. Ошол жерде бир топ байкелерибиз бар, инилерибиз бар. Ошолордун колдоосу менен болуп келатат. Жеке бир адам өзү тартышы бул клубду аябай оор. Анан учурдан пайдаланып башка командаларга да мындай каалоо тилек айтып кетсем. Себеби дегенде бир топ биз азыр эми эле бир аз баштап неме кылгандыктан көрүп атабыз да эми. Бир топ маселелер чыгат экен, бир топ проблемалар болот арасындачы. Ошолордун бүт баардыгын жеңип келаткан ушул Кыргыздын спортунун, улуттук спортун түптөп келаткан буга чейинки командаларга ыраазычылык билдирип кетем, жетекчилерине. Бул аркасында аябай чоң мээнет турат. Ошол мээнеттин аркасында андан кийин ийгилик. Ошол эле достук, ынтымак же Сары Өзөн бул лидер командалар, лидер клубтар. Булардын ийгиликтин артында аябай чоң мээнет турат. Биз да ошондой мээнет кылып ийгиликтерге жетебиз деген ойдобуз, буюрса. Сизге дагы бир ыраазычылык билдирип кетели. Себеби дегенде өлкөдө канчалык ошо клубтар көбөйсө, жалпы көкбөрүнүн деңгээли дагы өнүгөт деген ойдобуз. Анан жалпы эле Таштемир мырза айтсаңыз, Кыргызстандын көкбөрүнүн деңгээли кандай, дагы кантип мындай эл аралык аренага чыгарсак болот? Эми Кыргызстанда бул көкбөрү улуттук оюн болгондуктан бул 4-5 жылдан бери аябай жакшы өнүгүп кетти. Соцсеттерден, Instagram, Facebook дегендерден ушундай эмеден жакшы чыгып өнүгүп кетти десек болот да мунучу. Анан көп жерлерде жакшы оюндар өтүп, Бишкекте, Ысык көлдө өткөн көчмөндөрдөн кийин аябай жакшы болду да көкбөрүгөчү. Эми көкбөрүнү дагы өнүктүрүш үчүн биздин федерациядан тургандар ушу саясатты жүргүзүш керек да, көкбөрүнүн саясатын жүргүзүп, ошолор издениш керек, ошолор чыгыш керек да. Ошолордун милдети. Анан бүгүнкү күндө ошол мисалы Казакстанда дагы бул оюн бар экенин баарыбыз билебиз. Анан ошол тайгазанды алып салып, же болбосо тайгазанды мына башкача кылып, жаракат азыраак кылыш үчүн, же болбосо ушул эле улактын ордуна муляж тартып, кандайдыр бир дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу аракетин көрүүдө да. Анан буга сиздин көз карашыңыз кандай? Муляж менен ойногон, же болбосо аларда деле мурун көкбары болчу, азыр деле көкбары болуш керек, бизде көкбөрү болчу да. Мурун көкбөрү жогору турчу. Алар деген ошо көкбөрүнү саясатын жүргүзүп алар көкбөрүн. Ошо азыр эми көкбарга өткөзүп алышты да. Анан ал жагын толук кандай экенин аны биздин федерация билет, мен билбейм аны. Жеке сиздин пикириңиз, тайгазаны жок ойносо кандай болот деп ойлойсуз? Же муляж менен ойногон көрдүңүз беле? Муляж менен негизи башынан баштап эле биз муляж менен ойногон эмеспиз да. Муляж менен 1 жыл 2 жылда болду. Экспо өткөндөн кийин эле муляж кармап калдык да биз. Өзү муляж вообще эле болбогон нерсе экен өзүчү. Бизге ошол эчкиден болгон эле жакшы экен да. Демек сиздин жеке өзүңүзгө жаккан жок. Жаккан жок. Анан казанда оюн көрүүчүлөргө жакшыраак да, казанчы. Зрелищный болот да. Кызыктуураак болот. Жерге деген кызыксыз эле болот экен да. Алтынбек мырза, ушул эле суроо боюнча сиз кандай пикирдесиз? Эми биз тайгазандын тарапташыбыз. Себеби дегенде Ташы Илимбай белгилеп кеткендей, тайгазанда оюндар аябай кызыктуу өтөт. Себеби ат баары ошол жерге токтойт. Же болбосо күлүк ат болсо мындай чекесинен кайып өтөт дегендейчи. Анан тайгазандын өзүнүн орду башка. Анан жана кольцо болгондо
бул бүт бардык эле аттар ошол кольцону дебелеп барып өтүп таштап өтсө болот да. Анан көпчүлүк аттар эле токтой бербейт тайгазанга. Ошого атайын тапталган же болбосо мага бир топ мээнет кылынган аттар гана токтойт. Анан ошол зрелищный болот деп баса белгилеп кетти азыр ташы. Ошол кызыктуу болот да, кызыктуу болот. Көкбөрүнүн, биздин көкбөрүнүн эң бир мындай десем жакшы каймагы деп коебуз. Ошол каймагы бир тайгазанда деп ойлойм мен, өзүм жеке пикирим. Демек, бүгүнкү күндө жалпы эле көпчүлүк кыргыз көрөрмандары дагы ошол тайгазаны бар, көкбөрүнү жакшы көрөт. Мына ошол үчүн дагы сүйүп калса керек деген ойдобуз. Анда эмесе ошол ар бир команданын өзүнүн эмблемасы болот, формасы болот. Анан бүгүнкү күндө мына Таштемир мырза кийип турат, ошол жакта эмблемасы турат. Ушул эмблема жөнүндө түшүндүрүп кетсеңиздер, ким жасады, идеясы эмнеде бунун? Бул эмблеманы айта кетсек, бир топ варианттар болду эмблеманы тандоодо дагы. Анан негизинен ала тоону мындай чагылдырсын деген дагы ойлор келди. Ошол ала тоо деп аты коюлгандыктан тоолор болсун депчи. Анан бул жерде бир аз көрүнбөй калыптыр, мөңгүлөр бар бул жердечи. Анан көкбөрүнү дагы бир неме кыла турган, чагылдыра турган деп ошол дизайнерге айтканбыз. Бунун үстүнөн, логотиптин үстүнөн, эмблеманын үстүнөн Замир деген инибиз бар, Аттокуров Замирбек деп. Бага дагы ыраазычылыгыбызды билдирип кетсек, бул команданын ошол мен жетекчинин жардамчысы болуп иштейт. Ошол кишинин мээнети аябай чоң бул жерде. Анан бүгүнкү күндө формалар даяр болду. Мисалы ар бир команда өзүнүн формасы бар эмес. Мисалы Сары Өзөн сары түстө, ынтымак көк. Анан Ала Тоо командасы кайсыл формада ойнойт? Эмне себептен ал өңдү тандап алдыңыздар? Биз азыр бир өңгө токтоло элекпиз. Бир кандай десек, жакшы болуп отурганы бул биз анчалык деле мындай неме эмес го дейм. Может быть, бир оюнда башкача өң менен, кийинки оюнда дагы башкача өң менен чыгып калышыбыз мүмкүн. Бул жерде биздин башкаруу комитетинде ошо бир нече кишилер бар. Ошолордун өздөрүнүн жеке пикирлери, анан ортого койгон өздөрүнүн ойлору боюнча чечилет. Ошол чечим менен кабыл алынып кетилет. Анан көкбөрү боюнча ири мелдештер былтыр ошо күз айында, сентябрда Таласта өткөн улуттук көчмөндөр оюнунда болгон. Андан кийин дээрлик бир жылдан ашык убакыт боло элек. Анан ушул чоң бир мелдештерди сагындыңызбы? Анан ушул бир жыл аралыгында кандайдыр бир кичине чакан мелдештерге катышып турдуңуздарбы? Негизи эле көкбөрүнү сагындыңыздарбы? Негизи биз көкбөрү менен жумушубуз ушул да. Сагынасың. Бизде Аламан улак болот. Ошо Аламан улактан сагынычыбызды таркатып турдук. Анан бул чоң оюнда биз действительно сагынасың. Ойноп жүргөсүн, ошо күндү күтөсүн. Ноорузда оюн болот, ойносок да көрөбүз деген эмелер бар болчу. Анан болбой калды тилекке каршы. Эми мына оюнду күтүп атабыз. Болуп калса аябай эле жакшы болот эле. Элдин дагы азыр көрүп атасыңар, Кыргызстанда жардем эле болуп атат. Ушу элдин ой пикирин ушу улуттук оюндарга буруп кичине азыр пандемия, пикет болуп эле. Ошол оюнду болтурганы жакшы го деп ойлойм да. Аламан улак деп айтып калдыңыз. Анан сизге кайсынысы жакыныраак? Көкбөр ойногонбу же ошо Аламан улак тапканбы? Бирдей эле Аламан улакта эми өз каалооң менен кааласаң чабасың, кааласаң дем аласың. Бунун да деген команда иш оюн, команда менен. Бизге Аламан улак жакшыраак да. Бу да кичине мындай травманы көбүрөөк аласың мындан. Аламан улакта да кандай бир чоң ийгиликтерди багындыргансыз, буга чейин кандай ийгилик жаратып келдиңиз Аламан улакта? Эми Аламан улактарда чоң байгелер коюлат. Ат, төө, машина бардыгынан алып көрдүк. Кур сайып мода болуп кетти, курунда калдык. Көптөгөн жакшы нерселерге жетиштим көкбөрдөн. Ал жактан кайсыл атты чабасыңыз? Жеке өзүңүз таптаган ат барбы? Өзүңүз дагы ушу ат таптаганга кызыгасызбы негизи? Өзүм, менин атам ушу
сайыз убагында жылкычы болгон экен. Ошо жылкыга жакынбыз биз. Ошо атам азыр деле жылкы менен, мал менен. Биз деле ошо атамдын жанындабыз. Жылкы мал карайбыз биз деле. Биздин жумушубуз ошол. Анан өзүм атын таптайм. Мен атамдын бир тууган агасынын баласы бар, Нурлан деген. Ошол былтыр туулган күнүмдө бир ат алып берди эле 400 миңге. Ошол колумда азыр ошону таптап, ошону чабам. Анан агаларым бар, Россияда иштеген. Олар Россиядан салышып, азыр бир 4-5 атым бар, ошол менен ошо агаларымдын аттарын сен чап деген аттарын ошо өзүм карап, өзүм таптап чабам. Анан элдин аттары бар, мисалы Алтын аканын Аламанга чапкан аттары бар, мисалы. Башка көптөгөн ага энелерибиздин. Куршапта азыр бир ат чаптым былтыр. Азыр ошо Куршапта атты чабып атам чоң улактарга. Алтынбек мырза, сиз айтсаңыз, сиздин аттарыңызда ошо Аламан улакка чабы же болбосо ушундай эле жарыштарга, тай чабыштарга чыккан аттар бар, же көбүнчөсүн жалаң гана көк бөрүгө даярдайсызбы? Биз биринчи кызыгып келгенде өзү деги эле мына түштүктүн балдары деп мындай бөлбөй эле коеюн. Оштук балдар же болбосо жалал абад бизде мындай 5-5 оюну анчалык деле мындай өнүккөн эмес. Ошол себептен биз деле Аламан деп коет, торпок улак, анан теке деле тарта беребиз. Анан лейлек улак деп коет, ошентип бөлүнөт. Лейлек улакта бир такым менен чабылат. Анан торпокто жапма деп коет. Эки жагын тең потуну көтөрүп туруп басып алып туруп чаба турган улак. Ошондойго дагы тапталган аттарыбыз бар. Анан дагы бир учурдан пайдаланып кетсем, көпчүлүк балдар азыр өсүп келе жаткан көк бөрү менен ойноп жаткан балдарга айтып кетет элем да. Ушул 5-5 оюнун көбүрөөк неме кылып туруп 5-5ке үйрөнсө. Себеби дегенде бул 5-5тин келечеги бар. 5-5те өзүнүн тартиптери бар, өзүнүн правилалары бар. Ошого келечекте өнүгө турган немеси бар да. Анан эми Аламан улакты деле чабып жүрө бербей, бул 5-5ке дагы бир аз көңүл болуп койсок. Рахмат, текке каршы убактыбыз дагы жыйынтыкталып бара жатат. Анан аягында эркин микрофон берели, кыргыз элине кайрылып калсаңыздар болот. Эми кыргыз элине кайрылуу менен бүт эле командаларга, көк бөрү сүйүүчүлөргө, ошолордун бүт баарына кайрылуум. Күйөрмандарга кайрылуу. Мисалы бөлүп жарбай да. Таластын командасы, же Оштун командасы, же Жалал Абадтыкы, же Көлдүн командасы деп бөлүнбөсөк. Анан ошондо жакшы бир ийгиликтерге жетишебиз депчи. Себеби комментарийлерде жанагы Инстаграмда, же Фейсбукта, же Ютубта келген комментарийлерде бир топ жазууларды калтырып кетишет. Ошол жазууларга мындай окуп туруп жаның кейт да. Кээде ушунчалык сөздөрдү айтат, Ош, Жалал Абад, анан түштүксүн, анан мындайсың депчи. Кыргыз болгондон кийин баардыгы бир тууган да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз да бул нерсени айтып кеткен. Бөлүнбөгүлө депчи, уруу кылып бөлүнбөгүлө деп. Ошон үчүн уруу кылып бөлүнбөшүбүз керек. Ошондо гана биз өнүгөбүз дейбиз. Чоң рахмат. Кыскача убакыт аз калды сиздерге. Биз эми кыргыз элине кааларым, кыргыз элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун. Кыргыз элибизде теги эле тынччылык болсо жакшы болот. Ушундай кыргыз элибиз өнүксүн. Ушундай чоң оюндар көп болсун. Кыргыз элине баардыгына ден соолук каалайм. Ушу оор сыркоодон алыс болсун. Ушу. Чоң рахмат, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн Арена берүүсүнүн алкагында биз жаңы түптөлгөн Ала Тоо Көкбөрү командасы менен тааныштык. Студияга ал клубтун жетекчиси Алтынбек Абдыбалиев жана капитаны Таштемир Майлыбашев келип мыкты маек куруп берди. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.